Кутмандуу кечиңиздер менен Ош ТВнын түз эфиринде жаңылыктардын толукталган берүүсү. Алга чыгарылышыбыздын кыскача түрмөгү. Ыраттуулук жана күжүрмөн даярдык. Ысык көлдө Калкан 2022 атайын тактикалык машыгуу өттү. Ага өлкө башчысы катышты. Султан Раев Түрксойдун баш катчысы болду. Түрк тилдүү элдердин маданият эл аралык уюмуна 6 мамлекет мүчө. Ош газ дебитордук карыздарды өндүрүү үчүн атайын рейд баштады. 40 000 сомго чейин карызын төлөбөгөн абоненттер бар. Чет элдик валюталардын кону түшүүдө. Азык түлүктөргө болгон баа түшкөн жок. Карапайым эл кымбатчылыкты айтып нааразы. Ардактуу көрүүчүлөр, жарым саат аралыгында ушул жана башка маалыматтар менен кенен кабардар кылып, аны мен Зайырбек Чумуналиев алып барам. Президент Садыр Жапаров бүгүн 31 мартта Ысык көл облусунун Балыкчы шаарындагы Эделвейс окуу борборунда болуп, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын Калкан 2022 атайын тактикалык машыгуусунун активдүү фазасына көз салды. Калкан 2022 машыгуусунун негизги максаты мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөрдү жок кылуу боюнча операцияларды даярдоо жана өткөрүү, аскерлерди башкаруу, укук коргоо органдарынын өз ара аракеттенүүсүнүн уюштуруу жана камсыздоонун бардык түрлөрү боюнча практикалык көндүмдөрдү калыптандыруу. Машыгууларда чек ара кызматынын атайын түзүмдөрү жана өлкөнүн укук коргоо органдарынын түзүмдөрү мамлекеттик чек араны кесип өткөн мыйзамсыз куралдуу топторго бөгөт коюу жана аларды жок кылуу боюнча жөндөмдөрүн иш жүзүндө көрсөтүштү. Сунушталган машыгуу сценарий мамлекеттик чек арадагы реалдуу жагдайга болушунча жакындатылган. Атайын багыттагы бөлүктөр заманбап курал жарактарды, аскердик жана атайын техникаларды, зооттолгон тигр унааларын жана чек ара кызматынын куралдануусундагы сокку уруучу, байрактар учкучсуз учактарын колдонушту. Машыгуулар күжүрмөн аракеттерди жүргүзүүдө чек ара отрядынын башкаруу органдарынын бөлүктөрүнүн жана өз ара аракеттенүүчү күч түзүмдөрүнүн ыраттуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берди. Машыгуулар аяктагандан кийин президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, анда аскерлердин даярдыгынын жогорку деңгээлин белгилеп, машыгуулардын активдүү фазасы Кыргызстан өлкөнүн улуттук коопсуздугуна келтирилген ар кандай коркунучтарга, анын ичинде куралдуу кагылышууларга жооп кайтаруу үчүн адекваттуу чараларды көрүүгө даярдыгын ачык тастыктап турганын кошумчалап өттү. Андан соң мамлекет башчысы курал жарактарды карап чыгып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жатак бөлмөсү, тала ооруканасы жана ашканасы, көчмө башкаруу пункттары жана башкалар кирген убактылуу жайгаштыруу борбору менен таанышты. Садыр Жапаров ошондой эле тигр зооттолгон унаасын айдап, байрактар учкучсуз учактары колдонулган жерди өзү көрүп чыкты. Андан соң машыгуулардын катышуучуларынын салтанаттуу өтүшү болду. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров аскерлер менен бирге тала ашканасында тамактанып, алардын суроолоруна жооп берди. Бүгүнкү тактикалык машыгуу өз максаттарына жетти десем болот. Машыгуулардын жыйынтыгында өздүк курамдын чеберчилиги артып, ар кандай күч жана каражаттардын биргелешкен аракеттери жогорулап, коопсуздукту камсыздоо тутумун өркүндөтүү ишинде жаңы багыттар пайда болоруна ишенем. Өзүңүздөр билесиздер, азыркы замандын чакырыктары менен коркунучтары көп кырдуу жана аймактар аралык мүнөздө. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү, айрыкча Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу террордук жана диний экстремисттик коркунучтардын жогорку деңгээлде сакталып турушу өзгөчө кооптонууга алып келет. Бул коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштырууга багытталган эмиссарлардын жана согушчан топтордун өлкө аймагына кирип келүү ыктымалдыгы алардын жашыруун аракеттери менен шартталган. Бул өңүттөн алып караганда ар түрдүү коркунучтарга ыкчам жана тийиштүү жооп кайтарууга жөндөмдүү болгон улуттук коопсуздукту камсыздоо тутумун өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралардын комплексин ишке ашыруу зарыл.
Өлкө башчысы Садыр Жапаров бүгін 31 мартта балықчы Кочкор темир жолунун курулушунун башталышына старт берди. Мамлекет башчысы өз сөзүндө балықчы Кочкор темир жолунун курулушу өлкөнүн келечеги үчүн чоң мааниге ээ болгон жаңы темир жол түйүнүнүн негизин түзөөрүн белгилеп өттү. Бүгүнкү күндө Кара Кече кенинен казылган көмүр автотранспорт менен балыкчыдагы станцияга жеткирилет. Андан ары темир жол аркылуу Бишкекке жана республиканын түндүгүндөгү башка калктуу пункттарга ташылат. Автотранспорт менен ташууда көмүрдүн баасы бир кыйла өсүп кетет. Ага кошумча Кара Кечеден каттаган жүк ташуучу унаалар жолдорду бузууда. Ошондуктан балыкчы станциясынан көмүр кенине чейин темир жол куруу эл үчүн, өлкө үчүн экономикалык жактан кыйла пайдалуу болот деп билдирди өлкө башчысы. Кыргыз темир жол улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасы балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулуш долбоорун ишке ашыруу боюнча иштерди жүргүзүп жаткан маалы. Бул долбоорду ишке ашыруунун биринчи этабы биз сөз кылып, курулушун баштап жаткан узундугу 63 чакырымды түзгөн балыкчы Кочкор темир жолун куруу болуп саналат. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө Кара Кече кенинин казылган көмүр автотранспорт менен балыкчыдагы станцияга жеткирилет. Андан ары темир жол аркылуу Бишкекке жана республиканын түндүгүндөгү калктуу конуштарга ташылат. Автотранспорт менен ташууда көмүрдүн баасынын бир кыйла өсүп кетерин элибиз жон териси менен сезип келет. Ага кошумча Кара Кечеден баштап жолдорубуз кандай бузулуп, камтыгы чыгып жаткандыгын жергиликтүү эл абдан жакшы билесиздер. Баткен облусундагы өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы жаңы заманбап өрт өчүрүүчү автоунаалуу болду. Табигый кырсык жана чегара жаңжалы көп жаралган аймак өрт өчүрүүчү техникага муктаж болуп келген. Мамлекеттин чегарасына 30 жылдан бери чеп болуп келген аймакка 4 өчүрүүчү унаа берилип, райондорго бөлүндү. Жаңы бардык шарты бар өрт өчүрүүчү техника Орусиядан буйртма менен чыгарылган. Тасманы кабарчыбыз улантат. Өлкөнүн эң алыскы аймагы болгон Баткен облусунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрүнө жаңы өрт өчүрүүчү унаалар тапшырылды. Табигый кырсык көп катталып, чегарадагы соңку окуяларды эске алганда дуанга атайын техникалардын муктаждыгы көп жаралып турган. Республика казынасынан алынган 58 өрт өчүрүүчү унаанын 4-ү Баткенге берилди. Лейлек районуна 1 дана, Кадамжай, Кызылкая жана Баткен шаарына жөнөтүлдү. Акыркы жолу Баткен облустук башкармалыгына 2009 жылы өрт өчүрүү унаалары келген болчу. Бул кезектеги жаңы техникалар өрткө каршы атайын заманбап аппараттар жана шаймандар менен жабдылган. Ар биринде сыйымдуулугу 6 тонналык цистерна, өрт өчүрүүчү көбүк суюктук толтуруучу жана ар түрдүү кубаттуулуктагы насостор орнотулган. Техникада зарыл болгон куткаруу иштерин жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү атайын бардык куткаруу куралдары бар. Зил маркасында келгендердин эмеси суусу азыраак, 4 тонна суусу, пенообразователь 200 литр. Ал эми бул КАМАЗда 6 тонна суусу бар, 360 литр пенообразователь бар. И онун сырткары бул жерде биздин ПТВ шаймандарыбыз, өрт өчүрүүчү шаймандарыбыз бүт жаңыланып, эң биринчи бир керектүү нерсе биздин өрт жеңчелерибиз, рукаларыбыз. Ал жерде мына өзүңүздөр билесиздер, мына базарда, Баткендеги базарда көрдүңүздөр, Кызылкаядагы базар өрттөнгөндө, жилой домдор өрттөнгөндө, ушу бизде кыйынчылык келип турган биздин ушу суу жеңчелерибиз. Баткен облусу боюнча жалпы 22 унаа бар. Алдыда чет өлкөдөн дагы өрт өчүрүүчү атайын техникалар келерин башкармалыктын өкүлдөрү билдирди. Жыл башынан бери аймакта 54 өрт кырсыгы катталган, Телсиз жоо Кадамжай районунда жана Кызылкая шаарында тынымсыз орун алат. Мамлекеттин чегарасына эгемендүүлүктөн бери чеп болуп келген дуанга өзгөчө статус берилип, жеңилдиктер карала баштады. Чегара аймагын, андагы жергиликтүүлөрдүн жашоо шартын жакшыртуу максатында Баткен облусунун өнүктүрүү программасы кабыл алынган. Ага ылайык дуандагы 62 айылга өзгөчө статус берилген. Дуанда 10 ири инвестициялык долбоорду ишке ашыруу, 7 кез ири логистикалык борбор куруу жана Разаков шаарындагы аэропортту модернизациялоо мерчемделген. Абдумалик Базарбаев, Филимон Акбаев, Ош ТВ. Жаңылыктар маалымат программасын түз эфирде чагылдырууну улантабыз.
Министрлер кабинетinin төрағасы Акылбек Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун системасынын Кыргызстандагы туруктуу координатору Азония Ажиелону кабыл алды. Пикир алушуунун жүрүшүндө Акылбек Жапаров акыркы глобалдык экономикалык өзгөрүүлөрдүн натыйжасында Бириккен Улуттар уюмунун тутумунун иш аракеттеринин өлкөлүк планын өзгөртүү зарылдыгына токтолуп өттү. Өз кезегинде Азония Ажиелла жакында Министрлер кабинети тарабынан бекитилген антикризистик пландын сапаттуулугун белгилеп, анда калк турмушуна тийиштүү бардык маанилүү багыттар камтылгандыгын жана ал өз учурунда кабыл алынгандыгын билдирип өттү. Ошондой эле учурда уюмдун программаларынын ар кыл тармакта ишке ашырылышы боюнча маалымат берди. Дүйнө жүзүндө азык-түлүккө жана күнүмдүк керектелүүчү товарларга карата баалардын кескин жогорулашы байкалууда жана бул өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин өкмөттөрү үчүн олуттуу чакырык болуп саналат. Жолугушуунун катышуучулары тышкы таасирлерди жумшартуу жана калктын аяр катмарынын жакырчылыкка душар болушунун алдын алуу боюнча зарыл чараларды кеңири талкуулашты. Ал эми кыргыз эл жазуучусу, драматург Султан Раев түрк тилдүү элдердин маданияты эл аралык уюму Түрксойдун баш катчысы болду. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов билдирди. Анын айтуусуна караганда, мындай чечим Туркиянын Бурса шаарында өткөн Түрксой уюмунун кезексиз жыйынында белгилүү болгон. Султан Раевтын талапкерлиги Түрксой уюмуна мүчө өлкөлөрдүн маданият министрлеринин чечими менен бекиген. Анкара шаарында штаб-квартирасы жайгашкан Түрксой эл аралык уюму 1993 жылы негизделген. Бул уюмга Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Туркия, Өзбекстан, Туркменистан мүчө болуп саналат. Ал эми Венгрия, Молдова, ошондой эле Россиянын бир катар субъекттери Татарстан, Алтай, Саха, Башкарстан жана Хакасия байкоочу макамына ээ. Түрксой эл аралык уюмунун негизги максаты түрк дүйнөсүнүн маданий карым-катнашын өркүндөтүү, өнүктүрүү, ошондой эле аны дүйнөгө таанытуу, маданий интеграциялык процессти жандандыруу. 15 күн мурда эл дүрбөлөңгө түшүп, зарыл керектөөсүндөгү азык-түлүктөрдү жапырт түрдө сатып алууга киришкен эле. Анын негизги себеби болуп чет элдик валюталардын көтөрүлүүсү, импорттолуучу товарлардын келбей жаткандыгы менен түшүндүрүшкөн. Ал эми учурда доллардын куну төмөндөп жатса да, Ош шаарынын азык-түлүк саткан жерлерде баа өзгөрбөй жатканын жарандар айтышууда. Мындан улам бул суроонун үстүндө чыгармачыл топ тийиштүү кызматтарга кайрылып көргөн. 100 сомдон сатылып жаткан кумшекердин баасын учурда тургундар 90 сомдон сатып алышууда. Бирок буга шаардыктар нааразы. Анткени учурдагы жашоо минимумуна базардагы азык-түлүк баалары шайкеш келбей, карапайым эл кымбатчылыктын азабын жакшы эле тартып жаткандыктарын белгилешет. Билбейм, бизге кымбат элестетип атат го. Азыр мына майды 800 алдык, мурун 450-320 сомдон алчу элек. Мен мага кымбат да, билбейм, баштагыдай эле. Бирок доллар 80ге түшүп калыптыр да, туура. Баягы эле сена ошол эле. Ундары кабына ар кыл экен. 1100-дүгү бар экен, 1500-дүгү бар экен, 1900-дүгү бар экен. Анан арзандатпай эле биздин пенсиябыз аз, пенсияга карайбыз, эч ким иштебесе. Ал эми соодагерлер баа төмөндөгөнү, кымбаттаганы аларга байланыштуу эмес дешүүдө. Базар баасынын мындай туруксуздугун сатуучулар дөң баада сатып жаткан ишкерлерден көз каранды экендигин белгилешти. Бул арада бир кап ундун баасына анчейин өзгөрүү жок. Өсүмдүк майынын 1 литри орточо эсеп менен 170 сомдон сатылууда. Бирок 2-3 күндүн арасында ундун баасы төмөндөсү айтылууда. Мыналар 740 болуп атат, мыналар 900 болуп атат. 1 литр май канча болуп атат? 1 литр май 160, 175, 190га чейин болуп атат. 85тен асты кап кеп берип атат, 90 сатабыз. Майлар түшө элек али. Майлар ошол эле оюн. Бааларды көзөмөлдөө кызматы элдин керектөөсүндөгү азык-түлүктөрдө төмөндөө байкалганын белгиледи. Алардын айтымында чоң дүкөндөрдө чектөө менен бирок арзан баада сатылып жаткан азык-түлүктөр өзгөрүүсүз калган. Ошондой эле бааларды текшерүү иштери да мындан ары болуп турарын айтышты. Бүгүндө ушул баа көтөрүлүп баштагандан бери биздин кызматкерлердин 93 рейд жүргүзүлгөн, 17 эскертүү бердик. Ошондон андан тышкары баягы жерлердеги оптовый складдарды
изилдеп, анализдеп чыгардык, ким кандай алып келип атат, ошол товарды кармап койгон жокпу деп. Андан сырткары айта турган болсок, мына мэриянын, УУД, налоговый органдын кызматкерлери менен бирге рабочий группа түзүлдү. Ошолор менен биргеликте мындай общий комиссионнада чыгып карап жатабыз. Белгилей кетсек, шаарда 3 айга жете турган продукциялардын кору бар. Ошондуктан азык-түлүктө дефицит болуу коркунучу жоктугун тийиштүү кызматтар билдирди. Аз убакыттын ичинде доллардын куну 25 сомго чейин төмөндөдү. Алса Кыргызстандын акча алмаштыруучу жайларында акш долларынын баасы сатып алуу 81 сомду түзсө, сатуу 82 сомдон болууда. Эскерте кетсек, буга чейин доллар 105-106 сомго чейин көтөрүлгөн. Ал эми адистер буга байланыштуу элдин керектөөсүндөгү азык-түлүк баалары дагы ага жараша төмөндөсү зарыл дешүүдө. Айгана Штуратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Чыгарылышыбызды түз эфирде башка маалыматтар менен улантабыз. Ош шаарында газдын төлөмүн убагында төлөбөгөн 14 миңге жакын абонент бар. Алардын карыздары өсүп отуруп, туум менен 40 миңден ашкандарда кезигет. Бүгүн Ош газ ишканасы коммуналдык төлөмдөрдү убагында төлөбөгөн жарандарга рейд өткөрдү. Анын жүрүшүндө Актилек конушундагы үйлөр текшерилип, карызы өсүп бара жаткан жарандарга алгачкы эскертүү берилген. Ал эми карыздары бир нече жылдан бери төлөнбөй, туум кошулган жарандардын газ түтүктөрү эскертүүсүз кесилди. Жалпы Ош шаары боюнча газ колдонгон 70 миң абонент бар. Төлөн элек карыздардын жалпы суммасы 100 миллион сомго жетет. Бул көрсөткүчтүн 50 миллиону бул жылдагы карыздар болуп эсептелинет. Калганы эски карыздар. Бир жыл ичинде туумдардын өскөндүгүнө байланыштуу аталган ишкананын бардык кызматкерлери шаар аймагында рейд өткөрүүдө. Алар эсептелбеген газдарды тактап, жашыруун уланган түтүктөрдү да аныктоодо. Тилекке каршы азыркы учурда кышкы мезгил бүтүп, жылытууга колдонулган газдардын карыздарын дагы эле толугу менен төлөнө элек. Ошого байланыштуу биз азыркы учурда ушул мөөнөтүн өткөрүп, узартып, убагында төлөбөгөн абоненттерди, карызы чоң абоненттерди кыркууга мажбур болуп, ушундай рейдтерге чыгып жатабыз. Азыркы учурда ушундай комиссиялык рейдтерге чыгып жатабыз. Анын максаты биринчиден эсептелбеген газдарды эске алып, ошолорду алып келүү, андан сырткары жашыруун улануу факттарды табып чыгыш, андан сырткары башка газ, жаратылыш газынын колдонуу жана пайдалануу эрежесинин негизиндеги эрежелерин бузуу фактыларын табып чыгыш керек. ПИК долбоору бизнес инновацияларды өнүктүрүүнүн эң ийгиликтүү натыйжасын көрсөтүүдө. Бүгүн Ош шаарында ПИК Ош инновацияларды өнүктүрүү борборунун бүтүрүүчүлөрүнүн жолугушуусу уюштурулду. Ишкерлерди колдоого алган жыйынга Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Эдмунд Гаррет жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жаш ишкерлер тажрыйбалары менен бөлүшүп, бизнес өнөктөштүктү курууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бизнес өкүлдөрүнүн өндүрүмдүүлөрү жана кызматтары атайын экспо зонага коюлган. Борбор Улуу Британия өкмөтүнүн колдоосу менен өткөн жылы июнь айында ишке киргизилген. Бул мезгилге чейин Бишкек жана Каракол шаарында ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген болчу. Бизнес инновацияларды өнүктүрүү борбору 200дөн ашуун ишкерди окутуп, бизнес өкүлдөрүнүн ишкерлигин кеңейтүүгө шарт түзүп берген. Долбоор Улуу Британия өкмөтү тарабынан каржыланат. Аталган долбоор ишкердик идеяларды туруктуу бизнеске айландырууга жардам берет. Биринчи максатыбыз бул жергиликтүү ишкерлерди, баягы бизнести же ишкерликти баштаган идея убактысынан өнүктүргөнгө чейин, туруктуу иштеп, жумуш орундарын түзүүгө чейин алып барабыз. Аны биз ар кандай программалар аркылуу, программалардын түрлөрү бар. Инкубация, акселерация, преакселерация, баягы ишкердин өнүккөн даражасына туура алып келип туруп, ошол эки программаларга бөлүштүрөбүз. Эми азыркы убакытта бизде жыйынтыктар бар. Бул жылы баарынын санаганда 200дөн ашык ишкерлерди окуттук. Сапатын жакшыртканга, ушул Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлардын сапаттарын жогорку сапатта тигилип, алардын жайылышына жардам көрсөтүп атабыз. Кыргызстандын өнүгүшүнө салымыбызды кошуп атабыз деген үмүттөмүн. Канча жыл миграцияда жүргөнсүз? Миграцияда мен 1998 жылдан 2015 жылга чейин Россияда Самара шаарында соода кылып жүрдүк.
Андан кийин келип ар кандай жумуштар менен алектенип, анан пандемиядан кийин ошол келип ушул ишти кайрадан улантышка туура келди. Жумуштарыбыз бүт токтоп калган эле, ушул окуулардын таасиринен улам, менторлордун мотивациясынан улам кайрадан баштап иштеп баштадык. Азыр Кудайга шүгүр ишибиз жүрүп атат, жакшы. Бүгін Ош шаарындагы номер 32 Жолон Мамытов атындагы орто мектебинде жаз майрамдарына карата жазгы көктөм иш-чарасы уюштурулду. Анда мектеп мугалимдери жана окуучулары эки топко бөлүнүп, улуттук каада салттарды, оюндарын чагылдырып, конкурстук негизде өткөрүштү. Ошондой эле улуттук тамактар даярдалып, атайын көргөзмөгө коюлган. Аталган мектепте бул иш-чараны Норуз майрамын утурлай өткөрүп жаткандыгын белгиледи. Бардык майрамдарды, ошондой эле олимпиадалык мелдештерде алдыңкы орунду ээлеген окуучуларды куттуктоо максатында уюштурулган. Жолон Мамытов орто мектеби Ош шаарынын эң алыска аймакта жайгашкан мектептеринин бири. Бирок ага карабастан билим сапаты боюнча алдыңкы катарда. Өткөн жылдагы орто көрсөткүчү боюнча калаада 2-чи орунду ээлеген. Ушул окуучулар менен бирдикте ушул иш-чараны чындап бүтүп атканбыз. Мектебибизне шартка жараша, аба ырайынын шартына жараша, жаңы жылды дагы башканы да белгилебестен мектеп жамааты, ата-энелер комитети, мектептеги өзүн өзү башкаруу уюму ошолар менен биргеликте сүйлөшүп, жаңы жылды ушул Норуз мезгилинде белгилейлик дедик. Анан ошол мезгилде өтө көп иш-чаралар шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан мектептердин бажыскы өткөрүлгөндүгүнө байланыштуу мына ушул күнгө турланып отурат. Бул эч кандай окуу процессине эч кандай тоскоолдук жаратылган жок. Эң негизгиси окуучуларга ушул майрамдык маанайды тартуулоо максатында уюштурулду. Ардактуу көрүүчүлөр, өлкө аймагынан алынган күндү жыйынтыктоочу жаңылыктардын топтому назарыңыздарга сунушталды. Мен сиздер менен коштошом, түнүңүздөр бейпил болсун. Ал эми түз эфирдик сапарыбызды Айганыш Туратбек кызы улантат. Сөз сизде. Рахмат, кесиптеш. Чет элдеги урунттуу окуялардан топтому дүйнөлүк жаңылыктар Ош ТВнын түз эфиринде баштайбыз. Бизде калып туруңуз.